Салам достор, кайрадан Билим Медиа каналы англис тили сабактарын улантат. Бүгүн pronunciation сабактарыбыз болмокчу. Сиздер билесиздер TH тамгаларын. Мына ушул эки тамга биригип көп жерде, көп сөздөрдө колдонулат. Бул эки тамга бириккенде бизде кандай тыбыштар чыгат? Бизде 3 түрлүү тыбыш чыгышы мүмкүн. Биринчиси кадимки эле Т тыбышы чыгышы мүмкүн. Бирок бул өтө эле аз кезигет. Экинчиси бул С, үчүнчүсү З тыбыштары келип чыгат. Болгону биз кыргыз тилиндегидей С жана З эмес. Бул жерде сүрөттөр берилген, ушул инструкциядан көрүп алсаңыздар болот. Бул тыбыштарды чыгарганда, тагыраагы С жана З тыбыштарын чыгарганыбызда биздин тилибиз кандай абалда болот? Мына ушуну жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Биздин тилибиз астыңкы маңдайдагы тиштерибиздин ортосунда болгон абалда биз С жана З тыбыштарын чыгарышыбыз керек болот. Бул тыбышты практика кылуу үчүн бизде бир нече сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү биргеликте окуп чыгалы. Биринчиси бул thank, fact, thumb, thanks, thousand, theory, path, both, math, with, death, truth, south, north, health, birthday, worth, third. Байкасаңыздар, С тыбышы чыгып атат. Болгону жогоруда айткандай тил тиштердин ортосунда болгон абалда биз бул тыбышты чыгарып атабыз. Эми экинчи З тыбышын кандай чыгарабыз? З тыбышы деле ошондой эле тилибиз тиштердин арасында болушу керек. Бул жерде сөздөрдү окуп чыгалы. This, that, the, their, brother, father, whether, they, them, then, these, other, mother, another, together. Эми суроо. Качан С, качан З болуп окулат бул TH тамгалары бириккенде? Негизи саналуу 1-2 эреже бар, бирок ал эрежелерден сырткарыдагы бул тыбыштар кайсы жерде З, кайсы жерде З болуп окулушун жалаң гана практика менен көп окуп, көп угуу менен гана билебиз. Мисалы үчүн бир эреже бар. TH тамгалары, мисалы үчүн могул акыркы сөздү карасаңыздар, together деген сөздө TH тамгалары эки үндүүнүн ортосунда келип атат. Бул учурда бизде TH Z тыбышын берет. Ал эми эгерде бул TH тамгалары сөздүн аягында келип ушуну менен бүтсө, анда бул тамгалар бизде С тыбышын берет. Мисалы үчүн бул жерде кандай сөз бар экен? Мисалы with, же болбосо death, же болбосо truth. Байкасаңыздар, аягында ушул тамгалар менен бүтүп атат сөздөр. Ошондуктан бул эки тамга биригип С тыбышын берип атат бизге. Эми жогоруда айтып өттүм, практика абдан маанилүү. Азыр практика катарында бизде кыскача текст бар. Мен ушул текстти окуп чыгам. Андан кийин видеону пауза кылып, өз алдынча сөзсүз түрдө окуп чыгышыңыздар керек. Бирок ага чейин бул жерде көк түстө жана кызыл түстө жазылган тамгалар, булар TH тамгалары. Кызыл түстөгүсү бул Z тыбышы, жок, С тыбышы, ал эми көк түстөгүсү Z тыбышы болмокчу. Анда текстти баштадык. Бул жерде маани берчү нерсе шашпастан, ошол эң негизгиси ушул тыбыштарды чыгарганга көңүл буралы. Башкасы чыкпаса койсун, бирок ушул тыбыштарды жакшылап чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Анда баштадык. The thick, thorny path that leads to the thickest tree is both narrow and long. Though the weather was cold, they thought it would be worth the effort. Their brother, who was with them, said that they should hurry, as they had never seen such a beautiful view together. They paused to breathe and talk about their journey, thrilled by the thousand things they had discovered. Мына ушул текстти пауза кылып, өз алдынча дагы көп окуп чыгышыңыздар керек. Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Кийинки сабактарда жолукканча саламатта калыңыздар. Goodbye.